2 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Тим АКШдан Кыргызстандын 20 жараны депортацияланды. Тышкы иштер министрлиги АКШдан депортацияланган Кыргызстандын 20 жараны 1 майда Нью-Йорк, Ташкент, Бишкек багыты боюнча чартердик каттам менен өлкөгө кайтып келгенин маалымдады. Бул каттам Өзбекстан Республикасы менен Америка Кошмо Штатынын ортосунда жетишилген макулдашуулардын негизинде уюштурулган деп жазылган маалыматта. АКШ тараткан маалыматка ылайык аталган жарандар миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн атайын мекемелерде кармалып турушкан. Соттук териштирүүлөр аяктагандан кийин гана депортациялоо үчүн тизмеге киргизилген. АКШдагы жана Өзбекстандагы Кыргызстандын өкүлчүлүктөрү жарандардын өз убагында жана коопсуз кайтып келиши үчүн тиешелүү органдар менен кызматташууда деп жазды Тим. Министрлик миграциялык мыйзамдарды бузган учурда депортацияланып өлкөгө кайра кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн экенин эскертет. Эгерде көйгөйлөр жаралса, Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө кайрылууну сунуштайт. Акыйкатчынын өкүлдөрү Султанбай Айжигитовдон кабар алды. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү ооруканада жаткан мурдагы депутат Султанбай Айжигитовдон кабар алды. Айжигитов 30 апрелде президенттин иш башкармалыгындагы клиникага жаткырылган. Экс-депутат 1 майда тез жардам кызматынын ооруканасынан кароодон өткөрүлгөн. Институттун кызматкерлери барган учурда дарыгерлер бейтапты текшерип, анын оң колундагы гематома жана оң кашынын сыйрылган жери аныкталгандыгы боюнча Стамбул протоколуна ылайык акт түзүп жатышкан деп жазылган маалыматта. Айжигитов 30 апрелде саат 11 чамасында адвокатынын үйүнүн жанынан күч менен кармалып УКМКга жеткирилгенин айтып берген. Андан кийин менин жана менин аялымдын баш коргоо чарасын аныктоо үчүн Бишкек шаарынын 1 май райондук сотуна алып келишти. Ал жакта ден соолугум начарлап ооруканага жеткирилдим деген Айжигитов. 1 майда Айжигитов жана жубайы Гүлзат Жолдошова сабалганы айтылып, соц тармактарда алардын көк ала болгон сүрөтү тараган. Активист Медербек Саитов Айжигитов менен жубайы 30 апрелде УКМК менен ИИМге суракка баргандан кийин ушул акыбалга түшкөнүн жазган. Айжигитов өзү УКМКнын кызматкерлери жубайы өкөнү кармап, суракка алып барган учурда жаракат алганын айткан. 1 май райондук соту 30 апрелдин кечинде алардын бөгөт чарасын карап, 2 июнга чейин үй камагына алуу чечимин чыгарган. УКМК Айжигитов менен Гүлзат Жолдошовага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. 29 апрелде УКМКнын кызматкери Айжигитовдун үйүнө барып, жубайы экөөнү тергөөгө чакырган. Айжигитов өзү бул иштерди саясий ишмердиги менен байланыштырып, өзүмө эч нерсе таппай жубайыма кылмыш ишин козгоп жатышат деп билдирген. Марал радиосу жабылганы кабарланды, себеби азырынча белгисиз. Өлкөдө көз карандысыз медиалардын бири Марал радиосу жабылганы айтылып жатат. Марал радиосу Кыргызстандагы көз карандысыз медиалардын бири болуп саналат. Ал коомдук, саясий, социалдык жана маданий темаларда жаңылыктарды жана аналитикалык программаларды сунуштап келген. Марал радио, телеканал жана сайт багытында иштеген. Марал ТВ 2010 жылы юридикалык каттоодон өтүп, 1 жылдан кийин радиосу түзүлгөн. Азырынча радионун жетекчилиги жабылганы тууралуу эч кандай маалымат бере элек.